Эң биринчи адам өлтүрүү, эң биринчи зына, эч ким сиздерди балдарыңызды сой дебейт. Ванхар да Алла Таала буйруган, сойгула депчи. Көбүнчө бул курмандыктын өкүм кимдер кылат деген маселеге жеткенде резке бечара болуу лазым. Ушул жерде отургандардын бардыгына курмандык чалуу важип. Бир турганда бири менен экелесе болобу? Кимде ким курмандык сойболон болсо, бул шарты бар болуп турат да. Биз намаз окуган жерге келбей эле койгула дейт. Кимде ким курбан айтта курмандык союмун деген болсо, 2 күн убактыңыздар бар дегеним, ушул 2 күндүн ичинде тырнактарды алып, муруттарды алып, чачтарды кыскарта аласыздар. Куду ажыда жүргөн агаларыбыз эхрамда ушул тыюуларды тыйгандай биз кичине тең элебиз да. Ошолордун ибадатындай болуш үчүн мустахаб, жакшы болот. Албайбыз. Чач албайбыз, тырнак албайбыз. 1-Зул Хиджадан баштап. Андан кийин Курман айт күнү курмандык сойгондон кийин айтты окуп, андан кийин чачтарды алынып кеңири эхрамдан чыккандай эле болобуз иншалла. Ошого эске алып коюңуздар. Бирок кокус мен ишиме байланыштуу же унутуп калып, же болсо өзүнчө жүдөйм 10 күн тырнакты албай, мурутты албай, жүрө албайм десе, алса эч нерсе болбойт. Ошол чачын алып койгондугу себептүү курмандык кылбай коюу деген маселе жок. Курмандык кыла бересиздер. Болгону бир аз мустахаб деңгээлде соо азыраак болушу мүмкүн, бирок курмандык өтөт. Бирок толук соо алам деген адам ушу чачтарды дагы тырнактарды албай турабыз. Зул Хиджанын башталышында 10 күн соо көбүрөөк болот иншалла. Анан курмандыкты кимдер кылат? Көбүнчө бул курмандыктын өкүм кимдер кылат деген маселеге жеткенде резке бечара болуу лазым. Ушул жерде отургандардын бардыгына курмандык чалуу важип. Ванхар да Алла Таала буйруган, сойгула депчи. Ким важипти кылбаса эмне болот? Анда күнөөкөр болот. Кандай деңгээлде күнөөкөр болот? Пайгамбарыбыз оорураак кылып айткан сөзүн айтабыз. Кимде ким курмандык сойболон болсо, бул шарты бар болуп турат да. Биз намаз окуган жерге келбей эле койгула дейт. Ошол адам келбей эле койсун айт намазын. Айт намазын Кудай кааласа ушул жерде окуйбуз. Ушул жерде келбестен ушундай дүйнө параз болуп сараң болгондор сараңдыгы менен жүрөбүз деп пайгамбарыбыз эскертип атат. Мен эмес, анан аркаман жазып жүргөңүздөр. Имам кебе деди. Кебе дегенге эмне акысы бар деп. Пайгамбарыбыздын акысы бар, мен ошону жеткирип атам. Ким жумотту кылып, бакылды кылып курмандык сойбосо, пайгамбарыбыз сизди кебе деген. Анткени сен диндин өкүмдөрүн сен тоготпой атасыңбы демек, намаз деле сага бир ылайык эмес деген. Ошондуктан курмандыкты азыртан ниет кылабыз. Бүрүсү күндөн баштап чачтарды кыскартпайбыз. Анан сөз түрдө эртең курбан айт экен, кой кымбаттап кеттир, уй кымбаттап кеттир дебестен, азыртан эмбанктан которуп, алдыртып даярданыңыздар. Анткени кайрымдуулук кылыш өтө кыйын. Шайтан ошол маалга келген убакта көйгөйлөрдү коркутат. Аллах Таала Куранда айткан: "Аш-шайтан яидукумул факр." Шайтан силерди кедейлик менен коркутат депчи. Мына жетпей калат, ол жетпей калат депчи. Ошондуктан шайтандан мурун аракет кылып коебуз. Зарайна курмандыкты алып коебуз, же ала тургандарга акчасын берип коебуз, же болбосо атайын акчаны бөлүп коебуз. Кыскасы курмандык кылабыз. Анан курмандыктын этин эмне кылабыз дегенде, кааласаңыздар баарын өзүңүздөр жеп койсоңуздар ham боло берет. Эң жеңилече. Итак, жейсиздер да эт тура. Бисмиллаху акбар деп союп туруп, эң жумоттор холодильникке майда-майда кылып туруп, тизип коюп, томутуп коюп жесеңиз болот. Соо болот. Анткени эң негизги нерсе союлуш керек. Анан толугураак соо алам десеңиз, анда бир бөлүкчөсүн өтө муктаждарды издеп барып берип койсоңуз жакшы болот. Бир бөлүкчөсүн атайын ошол эттин себебинен тууган урукту чакырып, коноктоп, дымдама кыласыздарбы, аш кыласыздарбы, курдак кыласыздарбы, ошентип сыйлаган, анан бир бөлүгүн өзүңүздөр жешиңиздер керек. Бул да муса. Же болбосо
барын эле муктаждарга таркатып салсаңыздар да боло берет. Анда соо көбүрөөк болот да. Өзү нарак эсептесек деле, бирак эсептесек деле эт жеген элбиз да. Ошого эң эле бакыллы ушул шарият. Эң бакыл болгон адам койду сойсун, же 7 адам биригип уйду сойсун дагы холодильниңиздерге тизип коюңуздар. Сиздер ибадатты аткардыңыздар. Анан иншалла мен өзүмдө кылып, намазды да кырын чыгар өзүмдө окуп атам, сооп дагы толук болсун деген болсам да, ичинен бир бөлүкчөсүн өтө муктаж адамдарга бөлүп койсун иншалла. Анан биз городдо жашайбыз. Шайтандын поводдорун айтып кеттим да, сиздерди курбандык кылдырбай коюш үчүн. Биз шаарда жашайбыз да, убакыт жок. Жетишпей калдым дегендерге азыртан дайындап койсоңуздар, фонд деген толо. Мен кызматым кылып берейин, союп берейин, муктаждардан табып, видео отчетторунан берем дегендер, мына биздин мечиттен баштап телефондашсаңыздар, Ошто толтура фонддор бар. Ушундай азыр эле которуп койсоңуздар, сиздин атыңыздан союп, сиздин атыңыздан таркатып, аркаңыздан дуаңызды алып берет иншалла. Эч кандай азыркы учурда биз үчүн кыла албай калуу деген оор маселе жок. Бардыгы болгону сиздин ичиңиздеги чечкиндүүлүк, ыхлас, ошол нерсени кылам десеңиздер иншалла шарт бар. Бирок курмандыктын аркасынан алхамдулилля соон кыяматка барганда сүйүнөсүңөр. Бул өзү негизи курмандык башында баланы сойгонго буйруган. Эч ким сиздерди балдарыңызды сой дебейт. Шунчалык жакшы көргөн нерсени сартта Аллах үчүн деген Аллах Таала жеңилдетип Ибрахим алейхиссаламдын колу менен койго алмаштырып берди. Неге койду сойдуруп атат? Акчаны жакшы көрөсүз. Балаңызды кандай жакшы көрсөңүз ошодон эле бир аз эле, кээде бала чакаңыздан артык жакшы көрүп койсуз акчаңызды. Ошол акчаны сой деген нерсе. Сой алабызбы акчаны? Соебуз. Ушул акчаны эгерде биз иштеген акчаны Аллах жолунда иштете алсак, демек биз акчанын ээсибиз. Эгерде иштете албасак, биз акчанын кулубуз. Неге дегенде саардан кечке иштеп атпайбызбы? Саардан кечке иштеп, акчанын дүйнөнүн эле кулундайбыз. Бирок саардан кечке иштегенибизди Аллах жолунда иштете алсак, демек биз саардан кечке Аллахка ибадат кылып атат экенбиз. Ошол курмандык үчүн саардан кечке тер төгүп атам, мен муну Аллахтын жолунда жумшай алатам деген сөз болот дагы. Иншалла сиздер акчанын ээсисиздер. Акча сиздерге кул. Темага киришебиз. Бүгүн иншалла сиздер менен дүйнө жүзүндөгү эң биринчи курмандык жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушул курмандык менен бирге тарых сүйлөйбүз. Адам алейхиссалам жерге түшкөндөн баштап эң биринчи курмандык, жананын кабыл болушун, эң биринчи адам өлтүрүү, эң биринчи зына, эң биринчи бөлүнүп жарылуу, эң биринчи фитна фасад. Кээде бузукулук кылган адамдар мынтишет. Илгерки убакта күнөө заман башка болгон. Таш тоору болгон, бир нерсе болгон деп атып, ал убакта күнөө кылыш оор болгон, ошон үчүн кылбай атат. Азыр оор болуп атат демиш болот. Тарыхта айтабыз, ошол убакытта дагы күнөө кылыш оңой болгон, бузукулукта болгон, сактангандар кыйын болсо да сактанып, Аллахтын ыраазылыгын таап кеткен. Жер бетинде Адам алейхиссалам жерге түштү. Жер жүзүндө жиндерден сырткаркы эки эле адам бар. Адам жана Хава. Адам алейхиссалам жерге түштү. Бир нече жыл өттү. Бир нече жыл өттү дегенде Аллах алам 100 жыл өттү, 200 жыл өттү. Анткени Адам алейхиссалам канча жыл жашаган? 960 жыл жашаган. Анан Аллах Таала биринчи рет Адам алейхиссаламга уул жана кыз берди. Кабыл жана анын шериби. Адам алейхиссалам аялы Хава эгиз төрөгөн. Бир уул, бир кыз. Кабыл жана анын шериги бир кыз туулган. Андан дагы жыл өтпөй, кийинки жылда Хабыл жана дагы бир кыз туулган. Болду, ушул бойдон дагы жыл өткөн. Жер бетинде канча адам болуп калды ошондо? 6 адам болду. Адам алейхиссаламдын 2 уул, 2 кызы жана Адам жана Хава. Ушул 6 адам жер жүзүндө дагы көп жыл жашады. Кабыл бойго жетти, Хабыл дагы бойго жетти. Эми никелеш керек.
бир туугандар бири менен некелешсе болобу? Болбойт да. Бирок ошол убакытта жерде 6 эле адам болуп атпайбы? Шариат кандай болгон? Аллах Таала белгилеп берген шариат, Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар. Кабыл менен биринчи туулган, бир моментте туулган эгиздер бар го. Азыр 2026, 2026да төрөгөн аял бир уул, бир кыз төрөдү да. Ошондой бир жылда туулган, бири-бири менен никелешпейт. Андан кийинки жыл туулгандагы кыз менен биринчи туулган экөө никелешсе болот. Түшүндүрө албай калдым, башкадан. Кабыл менен бир убакытта төрөлгөн кызды Кабыл ала албайт эле. Ал бир жыл кийин Хабыл менен бирге төрөлгөн кызды ала алат эле. Ал эми Хабыл өзүнөн бир жыл мурда туулган Кабылдын шериги болгон кызды ала алат эле. Бул ошол убакыттын шариаты. Азыр кандай? Азыр махрамдар, бир туугандар бири менен никелеше албайт, бирок жат болгон болмосо да мусулман эле болсо никелешет. Ал убакта алыстатуунун бир гана шариаты ушундай болчу. Кабыл өзү менен бир убакта туулган кызды ала албайт эле. Бойго жетти, ата эки баласын бирдей үйлөш керек. Айтты, Кабыл, сен өзүң менен туулган кызды ала албайсың дагы, наркы Хабылдын шеригине үйлөн. Бул дүйнө канча жыл жашаган болсо, ушу сиздердин башыңыздарда келген эле көйгөйлөр Адам алейхиссаламдан бар эле. Адамдарды биз кыйынчылыктарда, кайгы капаларда жараттык. Ушу кыйынчылык замандар бар эле, ошолордун арасында Аллах Тааланын сыноосу бар. Кабыл менен бирге туулган кыз, аты зикир кылган эмес, ошон үчүн атын айтпадык. Ал сулуураак эле. Хабыл менен бирге туулган сулуу эмес эле. Бирок Аллахтын динин бекем кармаган адамдар үчүн шариат өкүм кылса, кээде нафсиге жакпаса деле эми жашоону улантып кое атпайбызбы? Улантабыз, туура? Бирок Кабыл ушул дүйнөнү артыгыраак көрүп, ыйманы, Аллага болгон ыйманы күч болбогондуктан нафсине жакпады дагы, талаш башталды. Мен өзүм менен бирге туулган кызды алам деп. Хабылга айтты бир тууган үмкасы бар го. Кээде үй талаш, жер талаш болот го. Короче, сен илешпей, мен. Эгер шариат болгон болсо, эмне кылабыз дегенде, акыры талаш Адам алейхиссаламга чейин барды. Адам алейхиссалам Аллах Таала билдиргендиги себептүү мынтип айтты. Экөөңөр тең курмандык кылгыла. Экөөңөр тең, Кабыл дыйкан эле, Абыл бул кой кайтарат, мал кайтарат эле. Кылган эмгектериңерден эң жакшысын Аллахка арнап курмандык кылгыла. Кимдикен Аллах кабыл кылса, демек Аллах Таала ошонукун туура деген болот. Аллах Таала ушундай кылып берди. Эгерде Кабылдыкын кабыл кылса, демек Кабылдын көтөргөн арыз мүдөөсү туура болмок. Ошондуктан экөөнү тең тапшырма бирдей берилди. Күз келгенде койлор семиз болгон мал, дыйканчылык бышкан мал, Хабыл кочкорлордун арасынан эң жакшысын, эң семизин алып келип туруп курмандык кылды. Бирок ал убакта курмандыктын жолу ушундай эле. Союп туруп, тоонун башына коюп коет. Эгер асмандан өрт келип, өрттөнүп кеткен болсо, демек кабыл кылам деп. Азыр алхамдулилля биздин сараңдыгыбыз себептүү союп туруп, өзүбүз жейбиз анычы. Жок болуп кетсе мындай жүрөктө жалко демекпиз да, туура. Ошон үчүн айттык го башында. Союңуздар холодильникке салып, өзүңүздөр жесеңиздер ham өтөт деп атабыз. Мындан ашык жеңил барбы? Итак, базардан 1 килограммдан таш жесеңиз ham ошол акча кетет. Бирок союп туруп кирип койсоңуздар ham өтөт. Биздин ушундай алсыз болгондугу себептүү биздин шариятыбызды Аллах Таала ушундай жеңилдетип берген да, аткарыш керек. Ал убакта оорураак ушундай болгон, соёсуң, коюп койсоң, асмандан өрт келсе кетти. Өрт келбесе демек кабыл болду. Кабыл дыйканчылыгынан коюш керек эле. Жакшылардын өзү жейт, топтонот. Эң жамандарын берди. Ал эми Хабыл өзү баккан койдун эң жакшысын союп келди. Аллах Таала Кабылдыкын кабыл кылды, эң жакшысын. Ал эми Кабылдыкын, дыйканчылыгын чириген, майда
мөмөлөрүн кабыл кылбады. Эми бизге кайтабыз. Азыр мечитте кайрымдуулук бар. Мечиттин чыгымы сиздердин мойнуңуздарда. Мол атарапта жашаган муктаждардын чыгымы сиздердин мойнуңуздарда. Бирок ушундай бериш керек болгон убакытта эме үшүр болот, башка болот. Көбүнчө кайрымдуулук неден кетет? Картошка, алма, бир нерсе берип атканда базарга өтүмсүз нерсеси ушунчалык оңой кетет. Кара сууда иштеген агаларыбыз эгерде мындай муктаж үй-бүлөлөргө кайрымдуулук деп калса, өтпөй калган эң чоң размер менен эң кичине размер же модадан калгандар ушунчалык тез кетет. Да зато бул канча миң сомдук. Жарашса болду да деп туруп. Бирок Аллах кабыл кылбайт ошонучу. Кабыл кылат, бирок жогорку даражада кабыл кылбайт. Анткени эң жакшысын бербеди да. Эң скидкага чыккан начар нерселерди кабыл берген сыяктуу биз ам ошого өтүп баратабыз. Бул тарых бекер айтылган эмес, Куранда келген нерсе. Эмнеге дегенде биз Аллах үчүн берип атканда эң жыртылган 20 сом, 50 сом эмес, эң керектүү нерсени бериш керек. Мисалы, 50 сом аз чөнтөгүңүздөн түшүп калса, кайра издеп көбөйсүз ошонучу. Жана телефонду алганда 50 сом бар эле түшүп калды, май. 1000 сом түшсө келесиздер, мына ушул жерге түшпөппү деп. Ошондой сизге кадыры бар деңгээлде бериш керек. Кемичи? Ошон үчүн ставканы кайрымдуулукту 100 сомдон жогоркуга эсептеңиздер. Анткени сиз көңүл бураган эң нерсени, төмөн нерсени Аллах үчүн арнап үйрөнгөнүңүздөр. Кой базар эртең Курбан айт катуу кетет, барганда дамла койго кандай жарайт? Эми чоңураак болсо 6 айдан жогору болуш керек, этке жарамдуу болуш керек десе, жалаң 20 000 сом тегерегинде койлор көп кетет. Ал сатарлар ham үйрөнүп алган. Ошондой стандарт майда койлорду аябай көбөйтүп алган. Меккеде ажыларыбыз жүрөт. Ар бири бирден кой союш керек. Алар ham эң арзаны кайсыл, ошону берилет. Пайгамбарыбыз өзү 63 тө сойгон туугандар. Ким айтты кой союш керек только деп. Уй союш керек, бука союш керек, топоз союш керек. Ким айтты 20 000 сомдук эле кой союш керек. 20 000 сом эң төмөн деңгээл да. Бир бечара болуп, сойгусу келбей, мажбурлап, эми союш керек дегенде 20 000, 22 000, 25 000 сомдук союп. Сиз 50 000 сомдук кой союп, 70 000 сомдук, 150 000 сомдук, 200 000 сомдук бука союп. Аллахка кеттик. Эгерде биз тетир айланган болсок, кабылдын курмандыгын сойго кабыл албаган сыяктуу Аллах кабыл албайт. Кабыл ушундай өз дыйканчылыгынан эң өтпөй калган варианттарын алып келип тоонун башына койду эле, өрт келген жок, калды ошол жерде чирип жок болду. Ал эми Абыл эң жакшысын берди, кабыл кылды. Кимдики туура болду эми? Аллах Таала берип атат. Кимдики туура болду? Хабылдыкы туура болду. Эми маселе кандай болду? Кабыл мажбур түрдө үйлөнгөндө өзүнө жакпаган болсо ham 1 жыл кийинки төрөлгөн кызга үйлөнүш керек. Ал эми Хабыл ушул кабыл менен бирге шерик болгонго үйлөнүш керек. Ушул шарият. Шайтан ушул жерден иштетти дагы. Кала ла ақтуланнак dedi. Мен сени өлтүрөм dedi. Ушундай нерсе бар го. Кээде адам эң күнөөкөр адам, эң Аллахка каршы чыккан адам күнөөнү кылып алып дагы бирөөгө төңкөйт. Ушул жерде балким да булчу. Аллахка жаккан нерсенин акыркысын кылып койсо дагы балким Аллах Таала өзгөртүчү да шариятты. Нарсыны дагы жага турган кылып шарият бермек да. Курмандыгын кабыл алып. Мен өлтүрөм дегенде Абыл айтты: "Ла ин басатта илайя ядака литaqtulani." Эгерде сен мени өлтүрөм деп кол чозгон болсоң, "Ма ана бибасити яди лиaqtulak." Мен сени өлтүрүш үчүн кол чозбойм. Азыр мисалы сен ушинтип күчтүү сүйлөп койдуң. Азыр мени өлтүрөм деп бирөө чыксачы. Муну өлтүрөткөндө эле сиз өлтүрбөйсүз, туура? Сиз Кудайдан коркосуз. Сен өлтүрсөң арга жок эми, сен колуңан өлөткөнбүз. Бирок бизге ахирет керек да. Бай жиндеге теңелди эмне кыласың дегендей да. Ушундай сөз. Иннама ятақаббалаллаху минал муттақин. Чындыгында Аллах Таала Кудайдан корккондордон кабыл кылат деп. Бул курмандыктын кабыл кылышы менен эмес. Демек сен Кудайдан
Коркпогон ким кабыл кылады? Мен Кудайдан корктум, кабыл кылды деп. Ал эми шарият биз жакшы көргөн жакка белгиленип калса, ал эмне күнү. Ушул курмандык деген маселеде биз алып чыгара турган сабак ушундай болуш керек. Эптемей вариант кылыңыздар туугандар. Базарда, чынын айтканда, кой базар, мал базарда арзан стандарт көп чыгат эртең. Неге арзан стандарт көп чыгат? Анткени элдердин көпчүлүгү арзан да. Аллахка эң арзанын берип кутулмай. Ошол себеп соодагерлер мен талапкысы ушул да. Эгерде биз баарыбыз жалаң базардын алды койлорду союп жүргөнүбүздө, базарга жалаң алды койлор союлмак. Азыр айтсам, бир район экинчи районду кемиткенде болуп каласың. Биз мурда соода кылып жүргөндө дарбыз сатат элек, бир район жалаң майда дарбыз алчын. Ал жакка майда дарбыз алып барасың. Ушул эле жер бир район жалаң чоңун алчы, өзүң сыйлапчы. Ал жакка чоңун жөнөтөсүң. Соодагерлерге баары да кайсы жакта жакшы утушака кылат, пайдасын көрөр турган нерсе. Эми мына өзүбүздүн күзгүздөн көрөлү эле. Биздин базарларда, Курбан айтка жакын базарларда жалаң майда койлор, майда жандыктар көп чыгат, арзан 20 миң, 22 миңдик. Уйдундагы өгүздөр, алар касапканага кетип, эт сатылганга кетет. Бирок Курбан айт күндөрү кунажындар же болсо 2 жашка жетпеген өгүздөр ушундайлар чыгат. Ушулар жакшы өтөт. Неден кабар берет билесиздерби? Эптеп ибадат кылмай. Алла Таала кабыл кылбайт мындай нерсени. Бул эскертүү болсун. Сен каяктан билесиң? Көрүп келдиң эмес? Аллах Таала Кур'анда ла яналуллаху лухумха ва ла димауха валаки яналху тақва минкум. Силердин сойгон курбандыгыңардын каны дагы, эти дагы, көшү дагы Аллахка жетпейт. Аллахка жетпейт деген Аллахка керек эмес. Аллахка валаки яналху тақва минкум. Силерден болгон таквалык жетет. Силерден болгон Аллахка моюн сунууңар, коркууңар жетет. Ошон үчүн айттык го, сойгон этиңиздер өзүңүздөрдө калат. Болгону сиздерден ошо Аллахка болгон кайрылууңуздар калат. Мынакей эң кымбатын союңуздар. Ошо күнү мен машинамды жаңылайын деп пландар бар да. Кой, жаңылабайын дагы ушул 200 миң сомду жокко чыгарып туруп, эски машина айдап коюн, 200 миң кошуп жаңылайын деп аттым. Чоң өгүз союп таштаң эле. Кайра этин жеп сасаңыз дагы сиздин ушуңуз кабыл. Курмандыктын сөзү жертвадан да чыкканда сиз кыйналышыңыз керек. Ким үчүн? Аллах үчүн кыйналышыңыз керек, ошондо өтөт. Аллах Таала буйруду, Ибрахим алейхиссалам 80ге чыкканда уулду болгон, жардам боло турган деңгээлде 8-9га чыгып, 8-9 жашта 1-2 класста балаңыз өтө ширин мал да. Онан алып кеп берчи, онан алып кеп берет, сүйлөп берет. Ошону сойду. Ушундай курмандыкка даяр эле да. Аткарды дагы, бирок Аллах Таала аны алган жок. Неге дегенде Аллахка анын баласы да керек эмес. Ошол сыяктуу сиздердин коюңуздар дагы, акчаңыздар да Аллахка керек эмес. Болгон ичиңиздердеги сиздердин Аллахка болгон кулчулугуңуздар, таквалууңуздар керек. Ошого мына базарды майда жандыктар 20 миң сомдук койлор өтпөй калсынчы, бир барып туруп соодагерлер кыжалат кылыңыздарчы. Жалаң базардын эң алды койлор, эң алды өгүз, ушундай уйлар кетсин. Шу соодагерлер койгон анализди тетир кетип калсын. Значит, биз кийинки жылы эң кымбатын алып келиш керек экен. Мусулмандар өтө Аллахка болгон ибадаты, таквалыгы күч экен. Жалаң кымбат уйлар, койлор сатылып кетти дагы, майдаларды албай койду ичкен. Буну биз касапканага тапшырабыз деп калсын. Иншалла ушунун аркасынан биз бейишке кирип кетишибиз мүмкүн. Ушул бир эле курбандык үчүн. Айылыбыздагы, шаарыбыздагы муктаждар калбай калсын. Бардыгы эт алып, алар да таң калсынчы. Быйыл ушунчалык курмандык көп союлуп кеттир. Биз деле байларга окшош жалаң эле курдак жеп калдык. Кой десе бой, утур чалат, утур үйгө келет, көч таштап кете берсин. Бирок тилекке каршы биздин сараңдыгыбыздан, биздин жымоттугубуздан муктаждар кезекке туруп, эт талашып кетет туугандар. Жерлерде жакшы, мурдага караганда союлуп атат, бирок пакет кармак, муктаж болгондорду карасаңыз тизилип кеткен. Ал эмес, жөн мындай айлыкка иштеп, серозун тургандар бар, бизди дагы эстеп койчу курмандыктан депчи.
Неге дегенде биз сойбой атабыз. Бир 40 000 сомдук айлык, 30 000 сом айлык ала турган адам болсо курбанды союшат, анткени 5 000 топтогондо дагы жетип калат. Бул союп койгон болсо көш алган адам албай калат. Негизи мындай анализ менен эсептегенде зекетин адамдар дайым берип турса, курмандыкты союлуп турса, муктаж адам табылбай калат. Анткени быйыл муктаж болгон адам эртең башкага бергиси келип калат. Тилекке каршы сараңдар көп болгондуктан муктаж адамдар күндөн күнгө көбөйө берет. Бул аят Майда сүрөсүнүн 27-28 аят. Курмандыктын качествосы, курмандыктын сапаты. Эгерде биз эфтеме кылсак, кабыл болбостугун Аллах Таала мына окуяда көрсөттү. Кабыл бул жерде курмандык акыркы чеги болчу. Өзүнүн текеберлиги себептүү, өзүнүн нафсин каалоосу, көрө албастыгы себептүү бир тууган Абылды өлтүрдү. Жана өлтүрдү дагы өзү менен бирге туулган кыз менен качып кетти. Алып качып кетти деген нерсе жака кетти. Ушу менен Аллахтын шариятынан качты. Дүйнө жүзүндө 6 адам бар, анда экөө дүйнөнүн башка бурчегине кетти. Алар Аллах буйруган, Аллах чызган чызыкта жашабастан өзүн билемдик менен жашоо менен кетти. Бул жакта калды. Бирок канча кайгы элестеп тастарбы ата-энегечи? Хава жана Адамга баш түшкөн көйгөй. Эки баласы, эки эле уулу бири-бири менен мамиле келишпеди. Бирөө бирөөсүн өлтүрдү. Дагы бир кызы ага шерик болуп кетти. Адам алейхиссалам менен бирге жанында жападан жалгыз бир гана кызы калды. Дүйнө жүзүндө 5 гана адам бар. Анын дагы экөө кетти. Адам алейхиссалам жана Хава жана кызы гана калды. Адам алейхиссалам ла тaqraба хадиhi шажара. Биринчи көйгөй, бактысыз болуштун биринчи көйгөйүң эле могул даракатты ишпегенде бейишке киргизде бир эле даракты дейт. Бакара сүрөсү 35 аят. Кетти. Аллах Таала ага даракты эле көрсөтүп койбостон, "Я Адам, Адам, инна хаза адуллак." Мунул шайтан сенин душманың dedi. Вализаудик сенин аялыңын душманы. Аялдарга да кайрылган. Аялдар, силердин душманыңар шайтан. Фала юхриджаннакум минал жанна. Силерди бейиштен, жаннаттан чыгарып койбосун, фаташка, бактсыз болосуңар dedi. Жаннаттан чыгып, не бактсыз болду? Мынакей, көз алдында бир уулу өлдү. Кабыл бир тууган өлтүрдү дагы, кайра өкүндү. Күнөөгөн адам баары өкүнөт. Эч ким жыргаган эмес. Бирок ошол күнөөдөн сактана албай калган өкүнүч. Не кылам дегенде, Аллах Таала бир карганы, өлүк карганы, экинчи тирик карга жерди казып көмдү, айтты, ушу каргачалыктагы чыкпайынбы деп туруп, жер бетинде биринчи адам өлтүрүү болду, жерге көмдү. Ушул шарият болуп баштады жерде. Жер бетинде канча күнөө болгон болмосо, ошо күнөөлөрдүн бардыгынын бир бөлүкчөсү Кабылга барып турат. Ал дегени ким кандай жаман ишти баштаган болсо, ошол жаман иштердин бардыгынын күнөөлөрү ошого барып турат. Арадан жыл өттү, Аллах Таала Адам алейхиссаламга дагы бир уул берди, Шис деген. Бул Адам алейхиссалам дүнүйдөн көз жумгандан кийин жол башчы болгон пайгамбар болгон Шис пайгамбар. Шис пайгамбар жанагы Адам алейхиссаламдын жанында калган кызга үйлөндү дагы, анын урпактары жана Адам алейхиссалам анын урпактарынан тарады. Андан кийин бала төрөлүп отуруп, Адам алейхиссаламдын 150 баласы болгон. Шис алейхиссаламда андан көп баласы болгон, ушинтип жер бетинде адам көбөйгөн. Бирок ошол эле маалда Кабыл жана аны менен кеткен адамдар дүйнөнүн дарды бир бурчегинде көбөйүп баштады. Жер бетинде эки бет бар. Жалаң шарияттан чыгып, өзүн билемдик менен жашаган, фасадта жашагандар ham көбөйдү бир тарапта. Бул жакта Аллахтан корккон Адам алейхиссалам жана андан кийинки орун басар Шис алейхиссаламдын орунда жанында жүргөн адамдар да көбөйдү. Мына ошондон баштап шарият башталды. Тартип, шарият өкүм бекеринен келбейт. Ушундай бир көйгөйлөр болгондо аны чечиш үчүн биринчи өкүм Шис жана Адам менен бирге жүргөндөр Кабыл менен жүргөн коомго аралашпоо болгон. Жана муну болуп аткан окуялар биздин алдыбыздагы болуп аткан ката кемчиликтердин бардыгы мурда дагы болгон. Бизде дагы ошол нерсе кайталанбаш керек. Анткени ката кемчиликтин бардыгы Адам алейхиссалам даракат ийип жерге түшкөнүн бактысыз болгон болсо, биз жерде туруп ката кылган болсок, биздин дагы бактысыз ошол болуп эсептелет.